Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Урматтуу Москвадагы мекендештер. Учурда дагы деле катуу рейдтер болуп жатат. Айрыкча коомдук жайларды катуу текшерүүдө. Бул видеодогу рейд метро Ясеневада Принц Плаза соода борборунун алдындагы көрүнүш. Ошондуктан бөтөн жерде документти тактап, мыйзамдарды сактап, колдон келсе коомдук жайларда көп чогулбай, этияттап жүрүңүздөр. Маалыматты таркатып коюңуз. Ошондой эле банктык картасын алабыз деген жарнамалардан дагы этияттаңыздар. Жок жерден камалып кетесиздер. Анткени банк картасы мыйзамсыз иштерге иштетилсе, картанын ээси катары жазага сиз тартыласыз. Фамилия? Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө. Жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол. Метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Ротонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Кече күнү сиздерге көрсөткөн трактордагы дворник кармалды деген маалыматтар бар. Ошондуктан кар жаагандан кийин дайыма мигрант дворниктердин кадыры өтө билинет да. Мигранттын ордуна жергиликтүү жашы болобу, карысы болобу, карларды өзү тазала баштады. Анткени мигранттардын көпчүлүгүнү документи жок, мыйзамсыз жүрөт деген ойдо депортация кылынган. Ошого карабастан полициядан качып жүрүп, бөтөн жерде кыйналып жүрүп, өткөн жылдын январь-ноябрь айларында мигранттар Кыргызстанга 2,5 миллиард доллар которгону улуттук банк билдирди. Акча которуунун басымдуу бөлүгү Россиядан которулган. Андыктан бөтөн жерде жүргөн биздин мекендештер дайыма ден соолукта болуңуз, иштериңиздерге ийгилик, тапканыңыздарга береке. Мекенге сынаман кайтыңыздар. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге сен аман жетели.
Жакшылыкта көрүшкөнчө, аман жүрүңүздөр. Москвадагы мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.